Москвада биринчи объектибиз болуп биздики мен Сбербанк Ситиде иштедим. Золотой остров деп Кремльдин жанында объект бар. Биз ошо Золотой остров, Мандарин, анын резиденцияны чогуу ошол жерде карап, бардын өзүбүз көзөмөлүбүзгө алып, ал жерде Көпчүлүк ойлойт бул дубалдарды колоннанын жанынан неге кыска дубал чыгарып койду, неге бул дубалды мынча кылып койду деп ойлоп да калышат. Мен атым Маматур, мен 6,5 жыл убакыттан бери ушу курулуш тармагында эмгектенип келем. Мен Алай районунун Гүлжөш шаарында Тапаготов атындагы орто мектепти бүтүргөндөн кийин досторум менен биргеликте биз Россияга окууга тапшырууну чечтик. Ал жакта биз бюджеттик окууга өтүп, бардыгы ошо башталганда биз промышленное гражданское строительное направление бар. Ал азыркы эң керектүү, замандын эң керектүү тармактардын бирisi бул. Биз ошону башынан аягына чейин окуп, окуубузду бүтүргөнгө чейин магистратурада параллельно окууга дагы, ишке дагы көңүл бурган баштадык. Москвада биринчи объектибиз болуп биздики мен Сбербанк Ситиде иштедим. Сбербанк Сити ал 47 этаждан турган 2 башня болуп курулду. Ал жагы азыркы учурда бүткөн, иштеп жатат. Сбербанктын ал офиси азыр. Золотой остров деп Кремльдин жанында объект бар. Ошол жерде резиденциясы бар, өзүнүн гостиница Мандарин деп ат коюшкан. Ал жерде Мандарин деген гостиница бар, анан турак жай Золотой остров деген бар. Биз ошо Золотой остров, Мандарин, анын резиденцияны чогуу ошол жерде карап, бетон иштеринде, ичинде отделка иштеринде, сантехника, вентиляция иштерин бүт бардын өзүбүз көзөмөлүбүзгө алып, ал жерде Парк Победы деген метро бар Россияда. Парк Победы метродо эң чоң курулуштардын бириси болду айтсак болот. Ал жерде 8 блоктон болгон 15 этаж резиденциялар курулду. Ал жак премиум класстан да жогорку класстагы үйлөр, бизнес класс, резиденцияныкын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Биздин ишибиз ошо ар бир этаптарды контролдоп, ар бир этаптар бетон куюу процесстерин, арматура процесстерин, андан кийинки вентиляциялар кандай кетет, сантехника кандай кетет, ичинде внутренний климаттар жакшы кетеби, ошолордун бүт баардыгын биз өзүбүз карап, өзүбүз прием кылып бүткөндөн кийин биздин компания биз ал жерде авторский надзор менен технадзорду чакырып, инспекция кылып, алар менен чогуу иш алып барып жүрдүк көпкө чейин. Россияда сейсмика жок болгондугу үчүн ал жакта динамикалык нагрузка берилет, бирок ал жакта биздегидей бетон коюшпайт. Ал жакта биздегиден иш керек бетон. Эми чоң зданиялар үчүн калыныраак коюлат, атайын өздөрүнүн бетон маркалары, өздөрүнүн арматуралары тандалат өзүнүн талабына жараша. Бизде ошо стандарттар боюнча өзү мамлекеттик стандарт бар, ГОСТ деп коет. ГОСТ боюнча ар бир үйлөр үчүн өзү тандалган бетондор бар. Фундаменттер үчүн маркасы B15тен кем эмес болушу керек. Анан бул жакта жүк көтөрүүчү, бул жакта колонналар, диафрагмалар үчүн B20дан B25, андан ары дагы талабы чектөөсү жок. Зданиянын нагрузкасына жараша өзү бетон тандалып кете берет. Биздин объектте бул жакта биз колдонгон бетондун маркасы 350 марка B25 деп класс аталат. Бул жакта колоннага куйганбыз, диафрагмага куйганбыз, балкага биз ошол бир маркадагы бетондорду куюп атабыз. Плитага дагы ошол маркадагы бетондорду куюп биз колдонобуз. Ошто мен көп компаниялардан байкап көргөнүм, колоннасын бөлөк куюшат, дуалын бир куюшат дагы, ригель менен перекрытияны кийин бөлөк коюп куюшат. А бизде болсо бул жактагы инженерлердин жардамы менен биз бардык колоннаны, дуалды, балканы, плитаны чогуу бир куюп, бир этажды бир көтөрүп атабыз. Бул жакта өзгөчөлүгүбүз ошол. Туруктуулугуна чоң жардам берет десек болот. Себеби бул жерде бизде жесткий узел деп эсептелет. Мына жердеги балка менен колоннанын кошулган жери. Ал жерде жесткий узелди биз экиге бөлбөстөн бир цельный конструкция куйган үчүн бул жакта нагрузкаларды тарашы, бөлүнүшү туура иштеп баштайт. Биринчи объектте үй тандоого келгенде ошо бетондун паспортун сурасаңыздар болот. Бетон паспорту барбы, протоколдор барбы, жокпу, арматуранын сертификаты, паспорттору барбы, жокпу, чындап эле A500бү, маркасы 350бү, ошого ишенсеңиз болот бизге келип бул жакта көрүп. Азыркы бизде Кыргызстанда дагы стройканын темпи өсүп жатат деп айтсак болот. Ошто, Бишкекте, Жалал Абадта, мына чоң шаарларда. Ал жакта эми биздин өзүбүзгө да Кыргызстанга да жакшы кадрлардын керектигин сезип калдык өзүбүз да. Москвада жүргөндө ал жакта эми бөтөн жел барбы башка жак. Ал жакта көп да жүргүзүү да келбей калды. Ал жакта алган опытыбызды биз Кыргызстанга бөлүшүп кетели деп бул жака келип иштеп баштадык. Азыркы учурда Аят Апартментс компаниясында 1 жылдан ашык эмгектенип келип жатабыз. Биз учурда 15 этаждуу блокту куруп жатабыз, 2 блоктон турган үйдө. Оштогу жер тирөөлөр бизде ар 100 жыл сайын карта бар. Карта сейсмического районирования деп коет. Булар 100 жыл сайын жаңыланып турат негизи. Биздин район 8 балдын ичине кирет, бул жактагы Аманбай Жунусов көчөсү. Ошого жараша бизде бул жакта программный комплекс Лира деген бар. Ал жакта биздин зданиянын деформациялары кандай болуп атат, сейсмиканы кошкондо кайсы жерге жесткость жетпей калып атат, кайсы жерге диафрагма же кайсы жерге колоннаны усиление кылыш керек, ошого расчет чыгарып берет. Мына турган дубалдар турат го. Зданиянын ичинде жана көпчүлүк ойлойт бул дубалдарды колоннанын жанынан неге кыска дубал чыгарып койду, неге бул дубалды мынча кылып койду деп ойлоп да калышат. Бул жөнөкөй дубалдар эмес булар. Булар ошо сейсмиканын жүгүн горизонтальный колебания бар, вертикальный колебания бар сейсмикада. Ошол нагрузкаларды воспринимать эткен дубал болуп ушулар эсептелинет.
Булар өзүнүн керектүү арматурасы коюлат, керектүү стандарттагы бетондор коюлат бунун ичине дагы. Батир алуучулар үчүн менден 3 кеңеш. Туура районду, туура локацияны тандоо. Экинчиси бул туура планировканы тандоо. Азыркы замандын талабына ылайык чоң бөлмөлөр, бийик потолокту тандоо. Үчүнчү кеңешим бул үйдүн документтерин юридикалык жактан текшерүү шарт. Ар бир мыйзамда курулуп жаткан курулушта QR код илинет. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, атайын Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата биздин компанияда чоң акция уланып жатат. Аркада көрүп турган үйдөн 36 айга чейин болгону баштапкы төлөм 500 000 сом менен каалаган этаждан каалаган батирди тандап алсаңыз болот. Акция 16 августтан 31 августка чейин уланат.